Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Ta'alaga çeksiz şükürlerdi aytıp, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salatlardı aytıp, bugünkü sağımızды başlayız. Bugünkü sağımızda inşallah okup, tanıp, bile turgan, jana andan sabaqtарды ала turgan sahaba bul, Abdullah ibn Huzafata as-Sahmi. Бұл сахаба жөнүндө Умар ибн Хаттаб, Аллах андан разы болсун, не деген? Хаққун аля кулли муслимин ан юқаббила раъса Абдуллах ибн Хузафата ва ана абдау бизалик. Ар бир мусулман дейт, ар бир мусулмандын милдети бул Абдуллах ибн Хузафанын башынан бешенесинден өбүш дейт. بطل قصتنا هذه رجل من الصحابة يدعى عبد الله بن حذافة السهمي. Бүгүнкү окуянын баатыры бул Абдуллах ибн Хузафата ас-Сахми. لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون أن يأبه لهم أو يخطر له على بال. Тарых барактары көптөгөн арабтарды өткөрүп жиберген сыяктуу, эскербей эле, маани бербей эле өткөрүп жиберген сыяктуу, бул сахабаны да өткөрүп жиберүү колунан келет эле дейт. Тарых баракчаларына жазылбай калышы мүмкүн эле дейт. لكن الإسلام العظيم أتاح لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم. Бирок улуу ислам дини дейт, бул сахабага ушундай сонун мүмкүнчүлүк берди. Ошол өзүнүн доорунун эң улуу болгон адамдарына жолукту. Мындайча айтканда, Персиянын падышасы болгон Кисрога, ошондой эле Римдин падышасы болгон Кайсарга жолуктурду. Кисра деп ал адамдын атын айтпайт, персиялыктардын, перстердин падышасын Кисра деп атап койгон. Ал адамдын аты эмес. Кайсы гана падыша болбосун, Кисра деп атап койгон. Кисра десе, демек Персиянын падышасы экен деп түшүнсөк болот. Ал эми Кайсар десе, бул Римдин падышасы деп түшүнсөк болот. Ва ан такуна лаху ма кулли минхума قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. Ал сахабанын ушул эки падыша менен өзүнчө болгон окуясы бар. Бул окуяны тарых барактары, ошондой эле тарыхтын акылында сактап, тарых барактары буну бизге чейин баяндап келет. Амма قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. Алеми Кисра менен болгон окуясын көрө турган болсок, Персиянын падышасы менен болгон окуясыны хижраттын 6-жылы эле дейт. Хижраттын 6-жылында Пайгамбарыбыз башка араб эмес болгон падышаларга кат жөнөтүүгө, исламга чакырып, кат жөнөтүүнү ниет кылды дейт, максат койду дейт ошентип. وَلَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُقَدِّرُ خُطُورَةَ هَذِهِ الْمُهِمَّةِ. Пайгамбарыбыз бул милдеттин, ушул кат алып барып исламга чакыруу милдетин өтө чоң көрөт эле дейт. Мындайча айтканда, аябай маани берип, аябай коркунучтуу экенин билет эле дейт. Ошондуктан аябай катуу маани берчү эле. فَهَؤُلَاءِ الرُّسُلُ سَيَذْهَبُونَ إِلَى بِلَادٍ نَائِبَةٍ لَا عَهْدَ لَهُمْ بِهَا مِنْ قَبْلُ. Ошол элчилер, пайгамбарыбыз тандап жөнөткөн элчилер өмүрүндө көрбөгөн, өтө алыста жайгашкан араб мамлекеттеринен алыста жайгашкан жерлерге барат болчу. Өмүрүндө көрбөгөн жерлерге. وَهُمْ يَجْهَلُونَ لُغَاتِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَلَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنْ أَمْزِجَةِ مُلُوكِهَا. Ошондой эле ал элчилер алардын тилин дагы билбейт эле, алардын маданиятын, эч нерсесин билбейт эле, жана алардын падышасы кандай адам, аларды дагы билбейт болчу. ثُمَّ إِنَّهُمْ سَيَدْعُونَ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكَ إِلَى تَرْكِ أَدْيَانِهِمْ. Ал эле болбостон дейт, барып эле койбостон, алар барып ошол падышаларды
дининен кайтарган. Алар менин кудайым деп сыйынып, бул дүйнөдө эч бир жанзатка баш ийбеген падышалар буттарга баш ийишкен, акылсыз, жансыз, эч нерсе зыян бере албаган таштарга сыйынышкан. Ошол диндерин таштап, христиан динин тутунуп келишкен, же болбосо яхуди болушкан. Ошол диндерди тутунуп келишкен падышалар жөнөкөй адам эмес. Падышаларга бар, ошол сен диниңди ташта, жаңы дин келди, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жаңы дин, ислам динин алып келди. Сен ошону ээрчишиң керек. Пайгамбар Аллах Тааланын элчиси экендигин не куөлүк келтиришиң керек деп алардын динин таштатыш керек болгон. Ал элчилердин милдети. Ошондуктан бул милдет аябай чоң милдет болгон. Ва муфаракати издихим ва султанихим. Динин эле таштап койбостон ислам жөнөкөйлүккө, жупунулукка чакырат болушунча, ошол салтанатын, дүйнөсүн, мал мүлкүн дагы кызыкпай ташташ керек. Мындайча айтканда, зекет чыгарыш керек, садака бериш керек динибизде. Ва духулу фи дини каумин кану илал амсил кариби мин ба'ди атба'ихим. Ошондой эле bundan ислам келгенден бир аз эле мурун бул арабтар алардын кол астында, мындайча айтканда, алардын кол астындагылардын да кол астында болгон бир эл болчу, кичинекей эле. Ошол чоң салтанатын баарын таштап туруп, ошо кичинекей болгон кабиланын бир адамына, пайгамбарыбызга Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ошого баш ийиш керек болчу, бул падышалар. Иннаха рихлатун хатиратун аз-захибу фиха мафкудун вал аиду минха мавлудун. Бул аябай коркунучтуу сапар болгондуктан ал жака барган адам жок болуп кетиши мүмкүн эле. Өзүн курман кылып, мындайча айтканда, барыш керек болчу ал жака. Ал эми ал жака барып аман эсен келген адам бул жашоого жаңы тирилген бөбөк сыяктуу болот эле дейт, мындайча айтканда. Себеби падышалар өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Лиза жама Расул алейхиссалату вассалам асхабаху ва қаума фихим хатибан. Ошондо пайгамбарыбыз сахабаларын чогултуп чакырып хутба кылды дейт. Хутба кылып, Аллах Таалага шүгүрчүлүк кылды, Аллах Таалага мактоолорду айтып баштады. Амма бa'ду fa inni uridu ab'asa ba'dukum ila mulukil a'ajim. Fala takhtalifu ala kama علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى ابن مريم. Силерди мен башка араб эмес болгон башка элдин падышаларына жөнөтөм. Силер Мариямдын уулу Муса алейхиссаламга коому каршы чыккандай, мындайча айтканда, яхудилер каршы чыгышкан, яхудилер пайгамбарына каршы чыгышкан, дайым каршы чыгып жүрүшкөн. Ошолор сыяктуу мага силер каршы чыкпагыла дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары айтышты: "Эй Аллахтын элчиси" дейт, "Сен эмнени кааласаң биз ошону аткарабыз, жана эмнени каалаган болсоң ошону бизге буйругун" дейт. "Эч сага каршы чыкпайбыз" дейт. Интадaba алейхиссалату вассалам ситтатан мин ас-сахабати ли яхмилу кутубаху иля мулукил араби вал аджам. Ва кана ахад хаулай ситтати Абдуллах ибн Хузафата ас-Сахми. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабалардын арасынан 6 тандап алды дейт. Ошолордун бириси Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахми болгон. Ал неменин Персиянын падышасы болгон Кисрага жөнөтүлүш керек болгону, ошого тандалды. Абдуллах ибн Хузафа ошондо өзүнүн мине турган атын же төөсүн даярдады, суусун, арак-бирактарын, тамак-ашын баарын салып, үй бүлөсү менен, аялы менен, балдары менен коштошту дагы жолго чыкты. Жолго чыгып, тоолордон ашып, ылдыйларга түшүп, каралдый болуп, ошентип Персияга жетип барып, Кисронун сарайына барды. Сарайына барып, кызматчыларга айтып, мен катап келдим деп уруксат сурайт. Уруксат сураганда алар падышага жеткиришет. Андезелик амара Кисра би иванихи фазуйина ва да'a узама фарис ли худур majlisihi фахадару сумма азина ли Абдуллах ибн Хузафата бит-духул алейхи. Аны уккан падыша өзүнүн чоң вазирлерин баарын чакырып топтоп туруп, баарын коздоп турду, кызматчыларына ошентип киргизди, чакырды Абдуллах ибн Хузафаны. Ошентип киргенде Абдуллах ибн Хузафанын үстүндө эмне бар эле? Ал падышанын алдына кирип атса дагы үстүндө жөнөкөй гана жука кийим бар эле. Анан мындайдан дагы бир кийимди оруп алган болчу.
жана башынан кумдан тозо турган мындай ороп алышкан арабтар. Ошондой бар болчу. Жөнөкөй болуп кирип барды кийимдери. Бирок жөнөкөй болсо дагы башын тикке кармап, исламдын жүрөгүндөгү имандын себебинен, исламдын себебинен өзүнүн бышык башын өйдө көтөрүп кирип барды, өзүнө ишенимдүү болуп, кенен кадам таштап кирип барды дейт. Эки далысы исламдын мындай немесин көрсөтүп турат эле дейт. Исламдын улуулугун, иззетин көрсөтүп турат эле дейт. Жүрөгүндө болсо имандан болгон кибирлик мындай бар эле дейт, капырларга болгон. Биз кибир болгон, мутакаббир болгон болбойт деп айтабыз, Бул качан болбойт? Бул мусулманга каршы андай нерсе болбойт, Кибирлик, бой көтөрүүчүлүк мусулманга каршы бир мусулман кибирлик болсо ал болбойт. Ал эми капырларга каршы биздин жүрөгүбүздө иман бар да, ошол себептен биз кибир болуп аларга мындай бой көтөрсөк, бул жарашат болот, бул уруксат берилген нерсе. Ошентип кирип барды. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومى إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده فقال لا. Субханалла, караңыздар, ошентип ишарат берди. Падыша ал катты деп кызматчыларын алып окучу дегенде сахаба Абдуллах ибн Хузафа жок деп бербеди. Катты жок, мен бербейм деди. Мен пайгамбарыбыздын буйругуна каршы чыкпайм. Пайгамбарыбыз мага колмо кол бер деди. Падышага колуна тапшыр деп буйрду. Мен эч качан пайгамбарыбыздын буйругуна каршы чыкпайм деп туруп алды. Ошентип кач кой бер дегенде ал барып пайгамбар падышанын колуна тапшырат. Суммада Кисро катибан арабиян. Ошентип Кисро арабча билген өзүнүн бир кат жазуучусу болгон да, бирөөлөргө кат жазганда же болсун бир нерселер жазганда жазуучусу болгон. Ошону чакырды, арабча билген. Чакырып ачып окуп мага которуп бер дегенде айтты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Тааланын аты менен, райымдуу, мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Мин Мухаммадин Расулиллахи ила Кисро азими Фариса. Мухаммад Аллахтын элчиси болгон Мухаммадтан Персиянын падышасы болгон Кисрога. Саламун аля ман иттаба'ал худа. Ким акыйкатты туура жолду ээрчиген болсо, ошого тынчтык болсун деп баштайт. Салам бергенде, эгер капырлар дагы мусулмандар дагы аралашып турган болсо, ассаламу алейкум деп бербей салам айтпайбыз. Саламун аля ман иттаба'ал худа деп салам беребиз. Ошентип салам берди пайгамбарыбыз. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها وهو يصيح أن يكتب لي بهذا وهو عبدي. Ошентип ушунча мухтарын окуганда эле жини келип мойнундагы тамырлары, жон тамырлары жоноруп кетти. Жүзү кызарып, бети шишип, жини келип ошол жанындагы катибинин окуп берип аткандын колунан жулуп алды дагы катты. Жыртып баштады. Жыртып баштап тутуп салды дагы. Менин колум болгон адам мага ушинтип жазат беле деп кыйгырып жиберди. Пайгамбарыбыз айтып атат да менин колум деп. ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. Ошентип Абдуллах ибн Хузафаны чыгарып жибергиле сарайдан деп кууп жиберишти. Абдуллах ибн Хузафа ошондо ал жерден чыгып не болгонун түшүнбөй, не кылышты билбей, ичинен кетсемби же турсамбы, азыр өлтүрүлөмбү же Аллах Тааланын жардамы менен аман каламбы деп ойлонду дагы. Мен катты бердим го, мен ишимди аткардым да болду да, калганы Аллах Тааладан деп Мадинага кетип калды кайра. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل على عبد الله فلم يوجد فالتمسوه فلم يقفوا له على أثر فطلبوه في طريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. Ошентип бираз ачуусу тарагандан кийин падыша чакырды, Абдуллах ибн Хузафаны алып келгиле деди. Чыгып таппай калышты. Таппай Араб өлкөсүнө кеткен жолдорду издеп кеп калганын көрүштү дагы, кайра кайтып келишти. Фаламма qadima Абдуллах ибн Хузафата аля наби алейхи салату вассалам ахбараху бима кана мин амри Кисра ва тамзиқихи аль-китаб.
Ошентип Абдуллах ибн Хузафа пайгамбарыбызга келип эмне болгонун баарын айтып берет жана падыша катты тытып ыргытып салгандагы айтып жибергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деди? Маззакаллаху мулкаху. Анын мүлкүн Аллах Таала кыйратып салсын деди. Падышалыгын, салтанатын баарын кыйратып жок кылсын деди. Амма Кисра факат катаба иля Базана نائبه على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك ومرهما أن يأتيان به فبعث بازان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء. Ошондо Кисро не деди? Кисро өзүнүн орун басары болгон Базан деп ошол Йемендин башчысы болгон ал учурда. Ошол Кисронун орун басары болгон, ошого кат жөнөттү. Ушул катты эки аябай күчтүү адамдан экөөнү тандады дагы, ушул катты берип, ошол өзүнүн пайгамбармын деп жаткан адамга жөнөт дагы, ошону мага алып келдир, ошол кишини алып келдир, мага эки адамды жөнөт деп буйрук берет. Ошентип эки адамды тандап, ошол катты берип туруп эки адамга жөнөтүп жиберет. Таап келгиле, тезинен таап келгиле деп жөнөтөт. وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستقصي أمره وأن يأتيه بما يقفان عليه من معلومات. Ошондой эле пайгамбарыбыз жөнүндө кабарларды топлоп келгиле дейт. Ал эмне болгон адам экен, качантан бери ушундай өзүнүн немесин, динин жайып жатыптыр деп ошонун баарын маалыматтарды чогултуп келгиле жана өзүн дагы алып келгиле дейт. وخرج الرجلان يغزان السير حتى بلغ الطائف فوجد رجالا تجارا من قريش فسألهم عن محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا هو في يثرب ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين وجعلوا يهنئون قريشا ويقول. Ошондо эки адам жолго чыгышты дейт. Эки адам жолго чыгышып Тоифке жеткенде Курайштан болгон бир содагерлерди жолуктуруп калды. Ошолорду жолуктуруп калып, пайгамбарыбыз жөнүндө сураганда ал Ясрибте деди, Мадинада дегенде. Мадинага карай жол алышты ал экөө. Анан берки Курайш эли пайгамбарыбыздан кутула албай жүрүшкөн да, алар дагычы мушриктер. Алар сүйүнгөн бойдон жолго чыгып кетишти, кыйкырышыпчы. Кисра Мухаммадты издеп жатыптыр. Эми Кисра бул өтө күчтүү падыша, бул аны жөн эле Мухаммадты жок кылып салат деп аябай сүйүнүштү да, иштеринен сүйүнүшүп, каткырышып. Амма ar-rajulani fayammama wajhayhima shatra al-madinati hatta idha balaghaha laqiya an-nabiy alayhi salatu wassalam wa dafa'a alayhi risalata bazana wa qala lahu inna malik al-muluk Kisra kataba ila malikina bazana an yab'asa ilayka man ya'tihi bika. Ошентип экөө Мадинага барышты. Мадинага барып пайгамбарыбызга жолуп ошол катты беришти. Кисронун катын беришип, пайгамбарыбызга айтышты. Кисро буйрук берди, биздин падышабызга буйрук берип, сени алып келишибизге жана сага ушул катты беришибизге буйрук берди деп айтат пайгамбарыбызга. وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. Ошондой эки адам не деп айтышты пайгамбарыбызга? Эгер сен ун чыкпастан баш ийип биз менен бара турган болсоң Кисрага дейт, биз ал Кисро менен сүйлөшүп, бул жакшы адам, мындай деп сени мактап, бираз сени куткарып калабыз дейт, анын азабынан, анын кыйноосунан, сени өлтүрүп коюшунан сени куткарып калабыз дейт, ага бираз жакшы сөздөр сүйлөйбүз сен жөнүңдө. Ал эми сен баш тарта турган болсоң, сен анын канчалык залым, канчалык күчтүү экенин билесиң, анын падышачылыгын, сени үй бүлөңдү, сени жана элиңди баарын кырып салганга кудурети жетет деп айтышты. Ошондо эмне деди пайгамбарыбыз? فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهما. Ошондо пайгамбарыбыз жылмайып туруп ошол экөөнү айтты. Иржиа иля рихаликума al-yawma wa'tiya ghadan. Азыр силер түнөгөн жериңерге барып тургула,
жана эртең келгиле, эс алып анан эртең келгиле деп пайгамбарыбыз жөнөтүп жиберди экөөнү. فلما غدوا على النبي صلوات الله عليه في اليوم التالي قال له هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى. Ошентип эртеси күнү ал экөө кайра пайгамбарыбызга келип, эмне болду, даярдадыңбы, атыңда эмне турган нерселериңди, тамак ашыңдын баарын даярдадыңбы, даярсыңбы, кеттикпи деп келишти. Ошондо пайгамбарыбыз ал экөөнү айтты: لن تلقيا كسرى بعد اليوم فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا. Ne dedi ошондо пайгамбарыбыз? Силер бүгүндөн кийин Кисрого эч жолуга албайсыңар деди. Эч жолуга албайсыңар, себеби Аллах Таала аны өлтүрүп салды дейт. Анын баласы Шировейхти ага салып койду дейт. Шировейх өлтүрүп койду өзүнүн атасын. Мынанчанчы күнү, мынанчанчы айда, мынанчанчы түнү өзүнүн атасын өлтүрүп салды дейт. فحدق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت دهشة على وجهيهما وقال أتدري ما تقول أنكتب بذلك لبازان. Ошондо айтышты. Пайгамбарыбызга таң калып эле карашып, жүздөрүнө таң калышып, коркуп кетишти да, өкөтөң чочуп. Падышалар өлүп калды деп айтып атат да. Бул өкө чочуп кетип, сен эмне айтып атканыңды билип атасыңбы? Эмне Кисро өлүп калды деп атасыңбы? Не ушинтип азыр айтканыңды базанга жазайлыбы кат кылып дейт да, экөө. Ошондо пайгамбарыбыз ооба дейт. Ва кула лаху инна дини саяблугу ма васала илейхи милку Кисра ва иннака ин асламта а'тайтука ма тахта ядайка ва маллактука ала каумика. Ошондо пайгамбарыбыз ооба, ошол силер өзүңөрдүн падышаңар болгон базанга жазгыла дейт, кат айткыла дейт, ушуну жеткиргиле. Менин диним сенин дагы коомуңа жетип барат. Эгер сен исламды кабыл кылсаң, сенин мүлкүңдү, падышалыгыңды, салтанатыңды өзүңдө калтырам дейт да, өзүңө кайра тапшырып берем дейт. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدم على بازان وأخبروه الخبر فقال لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. Ошентип эки адам Базанга барышты, падышага. Кисро өлдү да, анын орунбасары Базанга барышып айтышты. Пайгамбарыбыз айткан нерсени айтканда, эгер ошол Мухаммад деген адам айткан нерсе чын боло турган болсо, ал пайгамбар деп айтты да. Ал пайгамбар, ал чындыгында пайгамбар болгон болот деди. Бирок азыр күтүп туралы, көрөбүз акыйкат эмне экенин көрөбүз. فلم يلبس أن قدم على بازان كتاب شيرويه وفيه يقول أما بعد فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا. Көп бейле кабар келди. Кабар келип, элчи келип, Шировей деп ошол Кисронун баласынан элчи келип бергенде катты ачып окуса, мен Шировей дейт. Мен өзүн атамды өлтүрдүм дейт. Буну эмне үчүн кылдым? Өзүмдүн коомума зулум кылат болчу атам дейт. Ошого өч алдым дейт. Атаман өч алып өлтүрдүм дейт. Faqad istahalla qatla asrafihim wa sabya nisaihim wa intihaba amwalihim. Өлтүрүп ошонун аялдарын, жарыяларын бардыгын өзүмө мүлк кылып алдым. Жана малдарын, байлык бийлигин өзүмдүн колума алдым дейт. Башкарууну өз колума алдым дейт. فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. Эгер ушул катым сага жетип барган болсо, сен мага баш ийгиниң, жана сен кол алдыңдагылар дагы мага баш ийишсин деп жазып жиберген болот. فما إن قرأ بازان كتاب شيروي حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. Ошондо Базан не дейт? Катты окуйт дагы, туруп эки жагын карайт дагы, исламды кабыл алганын ошол жерде ыйлан кылат, ошол жерде жарыялайт. Жана аны көрүшүп, анын кол астындагылардын бардыгы исламды кабыл алып, Йемен эли исламга киришет. Хазихи киссату лиқаи Абдуллах ибн Хузафата ли Кисра малик al-Фурс. Бул Персиянын падышасы Кисро менен болгон окуясы. Абдуллах ибн Хузафанын. Фама киссату лиқаихи ли Кайсар азим ar-Rum. Алами Римдин падышасы болгон Кайсар менен окуясы кандай? Аны дагы көрөбүз.
لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت له معه قصة من ورائع القصص. Ал Кайсар менен болгон окуясы Умар ибн Хаттабтын Аллахандан разы болсун, ошонун халифалыгы учурунда болот, халифалыгы доорунда болгон. Лақад кана лиқау жана ал менен болгон окуясы өтө таң калыштуу окуя болот. ففي السنة التاسعة عشرة للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي. Hicrattın 19 жылында Умар ибн Хаттаб Румдар менен Римдер менен согушууга аскерлерди жөнөтөт, кошуун жөнөтөт. Алардын арасында Абдуллах ибн Хузафа дагы бар эле. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله. Ошентип Кайсарга жетип барат бул кабар. Мусулмандардын аскерлери, мусулмандардын кошууну согушуу үчүн жолго чыкканы жөнүндө кабар Кайсарга жетип келет. Ошондо Кайсар канчалык мусулмандардын чынчыл жана имандарына ушунчалык бекем экендиктерин билет болчу. Мусулмандардын жана имандары ушунчалык бышык экендиктерин, өзүнүн жандары ушунчалык рухий, мындайча айтканда арзан болгонда, өздөрүнүн жандары арзан болгонун билет эле дейт. Ал дегени өздөрүнүн жанын эч нерсеге теңебейт эле, мындайча айтканда жон гана жанын берип сала берет эле. Дин үчүн, ислам үчүн жон гана жанын берип салганга даяр болушкан, өзүнүн курбан кылыпчы. Ошону билет эле дейт. فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. Ошондо Кайсар өзүнүн аскерлерине айтты, эгер мусулмандардан бирөөнү кармай турган болсоңор аскерлеринен, ошону кармап тирүүлөй мага алып келгиле, өлтүрбөгүлө дейт. Ошентип Аллах Таала Абдуллах ибн Хузафаны Кайсардын аскерлерине колго түшүрүп койду дейт. فحملوه إلى مليكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك. Ошентип колуна түшкөндө алып келишет, Кайсарга алып келишип, ушул Мухаммаддын досторунан бири, бул эң биринчи динди кабыл алгандардын бири, Мухаммаддын өтө жакын досу дейт, мындайча айтканда. Назара Малик ар-Рум иля Абдуллах ибн Хузафата طويلا ثم بادره قائلا. Падыша, Римдин падышасы карап, узун тиктеп турду дагы, карап туруп Абдуллах ибн Хузафага айтты: "Мен сага бир нерсени сунуш кылам" дейт, бир нерсени сунуш кылам дейт. Ал эмне дегенде, мен сени насрани, мындайча айтканда христиан болушуңа сунуш кылам дейт. "Фейн фаанта халлайту сабилака ва акрамту масвака" дейт. Эгер сен муну кабыл кыла турган болсоң, мен сени жолуңду ачык кылам, мен сени коюп жиберем, жана кете бересиң дейт үйүңө дейт. Ошондо айтты Асир Абдуллах ибн Хузафа: "Факала Асиру фи анфатин ва хазмин хайхата". Ошентип өзүнө ишенимдүү, эч экиленбестен туруп дароо эле айтып жиберди: "Мен эч качан андай кылбайм" дейт. "Мен эч качан андай кылбайм. Иннал маута ла ахаббу илайя алфа марратин мимма тад'уни илейхи". Сен чакырып жаткан нерседен өлүм 1000 мертебе артыгыраак дейт. Өлүмдү 1000 мертебе артык жакшы көрөм дейт. Өлүмдү ушунчалык 1000 жолу өлгөнүм жакшы дейт. Сен чакырган нерсени кабыл кылгандан көрө. Факала Кайсару инни ла арака раджулан шахман фа ин ажабтани ила ма а'риduhu алейка ашрактука фи амри фастам qasamtuka султани ва qasamtuka султани дейт. Сен аябай зирек, аябай акылдуу, аябай жүрөктүү адам экенсиң. Эгер сен мен айтканымды кыла турган болсоң дейт, мен сени өзүмө шерик кылып алам, жана султан салтанатым менен бөлүшөм дейт. Бийлигими сен менен бөлүшөм, экөөбүз чогуу башкарабыз дейт, эгер мен айтканымды кылсаң. Ошондо фатабассама ал-асиру ал-мукаббалу би куюдихи. Ошондо Абдуллах ибн Хузафа жылмайып туруп не деди, колун байланып турат да, колу буту байланып. Мен Аллага касам ичем дейт, Аллага касам ичип айтам: "Валлахи лау а'тайтани жами'a ма тамлику ва жами'a ма малакатhu al-arabu ala an arji'a an dini Muhammadin
торфата айнин ма фаалту дейді. Мен Аллаға қасам ичип айтам, сен өзүңдүн бардык бийлигиңди, салтанатыңды, мал мүлкүңдү берип, жада калса бардык арабтарда канча мал мүлк болсо ошолордун баарын алып келип менин алдыма кой берсең дагы Мухаммаддын дининен бирмин деп көздү жумуп ачканчалык дагы убакыт баш тартпайм дейт, Мухаммаддын дининен дейт, саллаллаху алейхи вассалам. Мен деп көздү жумуп кайра ачканчалык дагы баш тарта албайм мен дейт бул динден. Кола изен ақтулука, андай болса сени өлтүрөм дейт Кайсар. Кола анта ма турид, сен калаганыңды кыла бер дейт менен. Каласаң өлтүр, каласаң кыйна, мен мага баары дейт, калаганыңды кыл дейт. Сумма амара бихи фасулиба ва кала лиқанасатихи биррумияти ирмуху қорибан мин ядейхи ва хуа я'риду алейхи ат-танассура фа аба. Ошондо аябай күчтүү мергенчилер болгон да падышанын. Ошол мергенчилерин айтты, байлагыла дагы дейт, байлап коюшту бир жерге. Байлап коюшуп, мындай тике кылып тургузуп, байлап коюшту да колдорунда кылып айтты мергенчилерине аткыла деди да. Аткыла дегенде колунун жанына аткылай дейт, колунун жанына сайлап атты, октор, найзалар, бутун жанына аткыла деди, бутун жанына сайлап атты, жана ал кабыл кылды деп атты христианчылыкты. Бирок четке калып жатты, мен эч качан деп ошондо дагы. Фaqala irmuhu qariban min rijlihi wa huwa ya'ridu alayhi mufaraqati dinihi fa aba. Бутунун жанына аткыла деп бутунун жанына атканда диниңен баш тарт дегенде анда четке какты. Анда залика амарахум ан якуффу анху ва талаба илейхим ан юнзилуhu an khashabati as-salbi thumma da'a bi qidrin azimatin fasubba fiha az-zaytu wa rufi'at 'ala an-nari hatta ghalat. ثم دعا بأسيرين من أسارى المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. Ошондо чечкиле дейт, чечип түшүргүлө дейт, жыгачка байлап койгон болчу да чечип түшүргүлө дагы. Чоң казан алып келдирди, чоң казан алып келтирип, астырып, анын ичине май толтурду, майдан толтурдуп, от жагышты. От жакканда кайнап туруп калды да, майчы кайнап туруп калганда мусулмандардан болгон асирлер бар эле, колго түшкөн мусулман, башка мусулмандар да бар эле да, ошолорду алып келдирди. Ошодон бирөөнү кармап туруп казанга таштатып салды. Ошол кайнаган майга таштатып салганда терилери, эттери, денеси эзилип жок болуп кетти. Сумма илтафата иля Абдуллах ибн Хузафата ва дааху иля ан-насранияти факана ашад ибан лаха мин qabl. Ошондо Абдуллах ибн Хузафага карап, балким эми коркуп калгандыр деди да, караса тып-тынч да, эч нерсе кылбай отурат да Абдуллах ибн Хузафачы. Эч мындай ага эч кандай коркусу деле жок. Ошондо айтты, эми сен диниңди таштап эми киресиңби десе, мурункудан дагы катуураак четке какты да. Мен эч качан кирбейм деп мурункудан дагы жаман четке какты. فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه فلما ذهب به دمعت عيناه فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى. Ошондо анда сени казанга таштатам деди, сени дагы. Анан буйрду казанга таштагыла деп. Ошону алып кетип жатышканда Абдуллах ибн Хузафанын көзүнөн жаштар чыгып кетти. Көзүнөн жаштар чыгып кетип ыйлап жиберди. Ошондо Кайсар ал коркуудан ыйлап жиберди го деп токтотту дагы. Мага алып келгиле кайра деди. Мага алып келгиле дегенде кайра исламды таштап христианчылыкты кармаган дегенде четке какты да. Мен эч качан андай кылбайм деп кайра четке кагып туруп алды. Ошондо субханалла, неге анда, неге ыйлап жатасың анда? Сен коркуудан улам ыйлап жатасың го деп ойлодум да, сен ошо ыйлап жатасың, эмне ыйлап жатасың деп таң калып сурады да. Ошондо Абдуллах ибн Хузафа не деди? Абкани ин анни qultu fi nafsi tulqa al-ana fi hadhihi al-qidri فتذهب نفسك وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. Ошондо Абдуллах ибн Хузафа, мен корккондон ыйлаган жокмун. Мен ыйлаганымдын себеби, мен азыр үстүмдө жөнөкөй эле кийимдерим бар. Ушул кийимдерим менен эле бекер эле казанга түшүп өлүп кетпейм. Эч мындай
Менин жок, урматы жок, денемин. Ал эми үстүмдө алтындан болгон, аябай жүндөн болгон өтө сонундай кымбат кийимдерим болгондо, ошол кийимдерим менен Казанга түшүп өлө турган болсом, ошондо аябай мындай сүйүнүп кете делем дейт да. Себеби ал нерселер Аллах жолунда, мен эле эмес, ошол нерселер дагы Аллах жолунда кетет эле деп жатат. Жада калса ошол өзүнүн жанын ушунчалык төмөн көрүп атат, ошол кымбат кийимдерден дагы төмөн көрүп атат да. Ошон үчүн кымбат кийимдер болсо денемде, ошолор менен чогуу өлсөм, Аллах жолунда кетмегеле деп жатат. Фақалат тағияту хәлләка ан туқаббила раси ва хулля анка. Ошонда жини келип кетип, сен менин бетимди, менин башымды өбөсүңбү? Эгер менин башымды өпсөң, мен сени кое берем деди ошол падыша. Ошондо Абдуллах ибн Хузафа бардык кулдарды да кое бересиңби, бардык мусулмандарды да кое бересиңби деди. Мен деле эмес деп сурады. Анан убада берди. Ооба, бардыгыңарды кое берем дегенде айтты Абдуллах ибн Хузафа. Ичинен айтты да, бул Аллах Тааланын душманы деди да. Бул эч нерсе эмес, бир мындай өзүмүн бир даражам түшүп, аброюм түшүп калса эч нерсе болбойт, бирок бул жакта мусулмандар куткарылып калганы жакшы го деп өзүнүн аброюна карабай туруп башынан өп салды. Ошол падышанын башынан өп салды. Башынан өп салганда бардык мусулмандарды дагы Абдуллах ибн Хузафаны дагы коюп жибергиле деп буйрук берди ошондо өлүп шейит болуп кетип калса болот эле ошол сахабачы. Бирок өзүнүн аброюн дагы ойлобой, өзүнүн даражасынын түшкөнүнө карабай, өзүнүн ошол бир тууган мусулман бир туугандарын куткарып кетиш үчүн башынан өп куткарып калды деди. Падышанын залым болгон капыр падышанын башынан өп болсо дагы өзүнүн досторун куткарып калды ошондой да. Qadima Abdullah ibn Huzafata ala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa akhbarahu khabarahu fa surra bihi al-Faruq a'zama as-surur. Ошентип кайтып келишти мусулмандар. Умар ибн Хаттабга кайтып келишип айтты, Умар ибн Хаттабга ушундай кылдым, жана ушуларды бошотуп келдим дегенде, Умар ибн Хаттаб аябай катуу сүйүнүп, ошол неме адамдарга карады, куткарылган адамдарга карады. Анан айтты: ар бир мусулмандын милдети дейт, бул Абдуллах ибн Хузафанын башынан, пешенесинен өбүш деп айтты дагы, жана мен баштап берем деп туруп өзү биринчи башынан өптү.